Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасы менен тааныша алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамдын биосферага тийгизген таасири жана аны коргоо деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер адамдын биосферадагы орду жана адамдын биосферага тийгизген зыяндуу таасирлери жана жаратылышты коргоо, коруктар тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабактарда антропогенез, андан кийин биосфера, андан соң ноосфера тууралуу түшүнүк алдык. Дал ушул темаларды биз бүгүнкү сабакта кошуп, бириктирип сүйлөшөбүз. Анда сөз башынан болсун. Биз билгендей, адам баласыны өзгөчөтүр жана анын таасири дагы биосферага зор болуп эсептелинет. Эске сала турган болсок, мисалы, алгач биосфера, ноосфера жана адам эволюциясына кайрылып көрөлү. Биз билгендей, биосфера бул жер планетасындагы тирүү организмдер таралган аймак. Башкача айтканда, тирүү организмдер атмосфера, литосфера жана гидросферада таралган. Демек, дал ушул чөйрөнү биз биосфера деп айтабыз. Биосферада бардык тирүү организмдер менен бирдикте акыл эстүү адам да жашап келет, бирок акыл эстүү адам өзүнчө кабыкчаны түзөт. Башкача айтканда, адамдын биосферага акыл эстүүлүк менен кылган мамилесин биз ноосфера деп атап коебуз. Ооба, албетте, адам пайда болгондон эле жаратылышка зыяндуу таасир тийгизе баштаган эмес. Албетте, алгачкы адамдын пайда болушу биз билгендей, алар жаратылыш менен биримдикте болуп, ага шай кеш келе баштаган. Башкача айтканда, адамдар жаратылыштан өзүнө керектүүлөрдү алган, бирок алган нерселери кайрадан калыбына келип турган. Же болбосо жаратылыштагы тең салмактуулук сакталган десек болот. Бирок адам баласынын саны көбөйүп, илим, техника андан ары өнүккөн сайын адамдын жаратылышка тийгизген таасири дагы күч ала баштаган. Адам баласы жаратылышты бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй кылып өзгөрттү. Дал ушул өзгөрүүнүн аркасында бир топ революция бар десек болот. Ошондуктан Вернадский адам баласы өзгөчө геологиялык күчкө ээ деп айтат. Албетте, адам баласы жаратылышка кандайча таасир этиши мүмкүн? Мисалы, биз пайдаланган жаратылыш байлыктарын же болбосо жаратылыш ресурстарын окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун деп биз калыбына келбөөчү жаратылыш ресурстары жана калыбына келүүчү жаратылыш ресурстар деп коебуз. Эмне себептен минтип жатабыз? Айталы, калыбына келбөөчү жаратылыш ресурстарына, мисалы, биз минералдык сыроолорду киргизсек, ал эми калыбына келүүчү жаратылыш ресурстарына микроорганизмдерди, өсүмдүктөр дүйнөсүн жана жаныбарлар дүйнөсүн киргизебиз. Бул калыбына келүүчү жаратылыш ресурстарына кирет экен. Эмне үчүн калыбына келбөөчү деп айтып жатабыз? Мисалы, биз минералдык сыроолорду бүгүнкү күндө өндүрүп алып, казып алып, ар түрдүү кендерди алып жатабыз. Бирок алар миллиондогон, 100 миллиондогон жылдардын ичинде пайда болгон, калыптанган жаратылыш ресурстар болуп эсептелинет. Биз аны алган соң анын орду толукталбайт. Ошондуктан буларды биз калыбына келбөөчү жаратылыш ресурстар деп атайбыз. Ал эми тирүү организмдерди, микроорганизмдерди, өсүмдүктөрдү, жаныбарларды, коз карындарды дейли, буларды биз калыбына келүүчү жаратылыш ресурстар деп атап жатабыз. Эмне себептен? Ар бир тирүү организм жаратылышта көбөйөт, тукум калтырууга ашыгат. Демек, алардын көбөйүшүнүн, айлана чөйрөгө ыңгайланышынын натыйжасында дээрлик түрдүк саны же курамы сакталып келе жатат. Ошондуктан биз буларды шарттуу түрдө калыбына келүүчү жаратылыш ресурстарына киргизип коебуз. Алгач биз ушулардын ичинен калыбына келбөөчү жаратылыш ресурстарына кайрылалы. Биз калыбына келбөөчү жаратылыш ресурстарына минералдык сыроолор кирет деп айттык. Буларга кайсылар кирет? Айталы, мисалы, бүгүнкү күндөгү эсептөөлөр боюнча өндүрүлүп алынган нефти эми бул жол менен 40-50 гана жылга чейин жетет экен. Демек, 40-50 жылдан кийин нефти жок дегенди түшүндүрөт. Же болбосо кадимки эле таш көмүрдү алып көрөлү. Бул жол менен таш көмүр 150 жылга чейин гана жетет.
дээрлик 90% өндүрүлүп жерден алынды. Демек булар калыбына кайра келбейт. Нефти дагы, таш көмүр дагы миллиондогон жылдарда калыбына келип бүгүнкү абалына келген. Же болбосо металлдарга кайрылып көрөлү. Мисалы бүгүнкү күндө өзгөчө 20-кылымда ушундай күчтүү жана жаратылышка өтө зыяндуу мамиле кылышкан болжол менен 95%га чейин ушул жерден сырьёлорду өндүрүп алуу болгон экен. Айталы калайды, сурманы, коргошун, сымап, күмүш, цинк жана башка металлдарды өндүрүп алса, ал эми айталы жезди дээрлик 85%га чейин биз жерден казып алган экенбиз. Ал эми алтынды 70%га чейин, бүгүнкү күнгө чейин, ал эми темирди болсо 87%га чейин өндүрүп алган экенбиз. Демек, минералдык сырьёлордун саны жылдан жылга азайып жүрүп отурат. Булар кантип калыбына келет? Албетте, калыбына келбөөчү жаратылыш ресурстар болуп эсептелинет. Бирок биз билгендей, биз буларды казып гана алып тим болбойбуз да, аларды андан ары иштетебиз. Же болбосо өнөр жайларда, өндүрүштөрдө иштетилет. Иштетилген соң, албетте, ар бир сырьёдон таштандылар калат. Андыктан биз таштандыларга кайрылып көрөлү. Биз билгендей, жапайы жаратылыш өтө көркөм, кооз. Мейли ал Африка болсун, Индия болсун, же биз сүйгөн Кыргызстандын жаратылышы болсун. Бирок бүгүнкү күндө мындай жапайы жаратылыш өтө өзгөрүлдү. Башкача айтканда, адамдын тиричилигинин таасири астында болуп көрбөгөндөй ири-ири шаарлар, айылдар, кыштактар курулду. Албетте, адамдын тиричилигинен анын натыйжасында таштандылар да чыкты, өндүрүштөн дагы таштандылар чыкты. Бирок бул таштандылардын тагдыры эмне болот? Башкача айтканда, таштандылар биздин кутудан кеткен соң кайда барат деген болсоңор, анда төмөндөгү сүрөттөштөргө назар салсаңар болот. Көрдүңөрбү? Бүгүнкү күндө адамдар таштандылардын арасында жашап, тиричилигин өткөрүп, керек болсо жаныбарларын да багып жаткандары бар. Албетте, мындай таштандылар жаратылышка, жаныбарлар, өсүмдүктөр дүйнөсүнө олуттуу зыян келтирет. Анын таасири астында көптөгөн түрлөрдүн саны азаюуда. Түр гана сандык жагынан азайбастан атмосфера, гидросфера, литосфера булганып, биосфера коркунучта. Бирок бүгүнкү күндө адам баласы ушул таштандыларды кайрадан иштетүүнү колго алып жатат. Айталы, таштандыларды кадимкидей сорттоп, же аларды бөлүштүрүп, мисалы кагазын, желимин, суюктуктарын өзүнчө бөлүштүрүп, аларды кайрадан иштетүүдөн өткөрүп жатат. Айталы, Орусияда кадимки эле органикалык калдыктарды, микроорганизмдерди азыктандыруу үчүн пайдаланып, алардан электр тогун өндүрүп жатыптыр. Ошондой эле дал ушул Орусиядан кадимки эле пластмассалардын ар түрдүү калдыктарын алып, алардан жасалма нефтини пайда кылып, өндүрүп, алардан албетте жасалма керосиндерди, бензиндерди алып жаткан экен. Болжол менен 7000 тонна таштандылар жер планетасынын сыртында айланып жүрүшөт дейт окумуштуулар. Бирок алардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Эгерде саны көбөйүп кете турган болсо, албетте күндөн келген жарыкты тосуп калат. Демек, жер планетасы бүгүнкү күндө жарыктан кур калуунун коркунучунда. Андыктан баарыбыз жерди жок дегенде бүгүнкү күндөгүдөй абалда сактап калуу үчүн күрөшүбүз керек. Мынакей, биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кеп кезегин суроого берели. Таштандылардан арылуу үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуңар? Анда жоопторго назар салалы. Биринчиси, табигый булактарды пайдалануу. Экинчиси, туюк чынжырлуу өндүрүш куруу. Үчүнчүсү, таштандынын санын азайтуу. Төртүнчүсү, экологиялык жактан билимдүү болуу деген жооптор болду. Ойлонуп көрөлү. Жана таштандылар тууралуу бир топ маалыматтарга ээ болдуңар. Эми ушулардан арылуу үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуңар? Биринчиси, табигый булактарды пайдалануу. Экинчиси, туюк чынжырлуу өндүрүш куруу. Үчүнчүсү, таштандынын санын азайтуу. Төртүнчүсү, экологиялык жактан билимдүү болуу деген жооптор болду. Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул экинчи экен. Албетте, биз эгерде туюк чынжырлуу өндүрүш кура турган болсок, анда таштандылар кайрадан иштетилип, алар сыртка чыкпайт элек. Мисалы, биз таштандылардын санын азайта албайбыз. Тескерисинче, жылдан жылга таштандылардын саны көбөйүп жатат.
ошондой эле экологиялык жактан билимдүү болсок дагы туюк жынжырлуу өндүрүш курулмайынча таштандылар кайрадан сыртка чыгып, алар кадимкидей тоодой үйүлүп, гектарлаган жерлерди ээлеп жата берет. Аны менен катар жаратылышка олуттуу зыян келтирет. Силер мектебиңерде төмөндөгүдөй иш-чараны жүргүзсөңөр болот, дал ошол таштандылардан кутулуу үчүн. Ал үчүн мен силерге таштандылардын кутуларын сунуштагым келип турат. Мисалы, силер мектебиңердин алдына бир таштанды кутусуна жалаң айнектерди чогултсаңар болот. Ал эми экинчи кутуга болсо жалаң пластмассаларды. Мисалы, китеп сыртын же дептердин сыртын дейли, же ичкен сууңардын сырткы бөтөлкөсүн, же стакандарды дал ушул пластмассага салсаңар, ал эми үчүнчү кутуга болсо силер металлдарды чогултсаңар болот. Кадимки эле калем сап, темирден жасалган тетиктерин же болбосо ар түрдүү металлдарды ушул кутуга чогултсаңар болот. Ошондой эле 4-чү таштанды кутусу бул кагазга арналат. Башкача айтканда, кагаз бул мектепте өтө көп пайдаланган каражат, ошондуктан кагазды өзүнчө кутуга чогултсаңар болот. Демек, дал ушул кутуларды уюштуруп коюу менен силер биосферага кичине болсо дагы оң салым кошкон болосуңар. Андыктан силер бүгүнкү күндөн баштап ушул иш-чараны уюштурсаңар болот. Эми андан ары кадам таштайлы, калыбына келүүчү жаратылыш ресурстарына кайрылалы. Биз буларга тирүү организмдерди киргиздик. Деги эле адам баласы үчүн тирүү организмдердин кандай мааниси бар? Биз адам баласы физиологиялык жактан керектөөбүздү канааттандыруу үчүн биз тирүү организмдерди пайдаланабыз. Мисалы, бир жылда болжол менен жер жүзүндөгү адамдар 70 миллион тонна балыкты кармап, аны жейт экен. Же болбосо бир жылда биз 150 миллион тонна өсүмдүк майын өндүрүп алып, аны пайдаланат экенбиз. Же этке кезек берип көрө турган болсок, болжол менен 1 миллион тонна этти пайдаланат экенбиз бир жылда. Ошондой эле пахтадан 23,4 миллион тонна пахтаны бир жылдын ичинде жер планетасындагы адам баласы пайдаланат экен. Ооба, булардын бардыгын пайдаланабыз. Бирок биосферага кандай деңгээлде зыян келтирип жатабыз? Ал тууралуу дагы ойлонушубуз керек экен. Албетте, адам баласынын саны көбөйгөн сайын илим дагы, техника да көбөйдү. Анын негизинде биосферада революция жүрдү десек болот. Айталы, мисалы, биз ар түрдүү айыл чарбасында зыянкеч курт кумурскалардан, бактерия, вирустардан же болбосо отоо чөптөрдөн арылуу үчүн түрдүү уулуу химикаттарды, пестицидтерди, гербицидтерди, фунгицидтерди пайдаланабыз. Бирок жыл сайын эле ушул мите өсүмдүктөрдүн, мите курт кумурскалардын, бактериялардын саны арбып жатат. Эмне үчүн? Көрсөм, биз алардын чөйрөсүн өзгөрткөн сайын алар ошол чөйрөгө ыңгайланышып, ошончолук күчтүү болуп, алардын жаңы түрлөрү пайда болуп жаткан экен. Демек, биз уулуу химикаттарга туруктуу болгон, дагы зыяндуу таасири күчтүү тирүү организмдердин пайда болушуна шарт түзүп жатабыз. Же болбосо адам баласы өзүнүн тиричилигинде ар түрдүү антибиотиктерди кеңири пайдаланат. Мисалы, сасык тумоодон же болбосо жөнөкөй эле ооруларда ар түрдүү антибиотиктерди пайдаланып калабыз. Башкача айтканда, биз билгенде антибиотик каршы биотиричилик же болбосо микроорганизмдерди өлтүрүү үчүн дары-дармек десек болот. Бирок антибиотик колдонгон сайын алардын саны көбөйүп жатат, улам түрлөрү пайда болуп атат. Башкача айтканда, улам кийинки түрү ошончолук ал антибиотиктерге туруктуу болуп жатат. Бул эмне дегенден кабар берет? Бул алардын чөйрөсүнө ыңгайланышып, улам патогендик касиети жогору болгон микроорганизмдердин түрлөрү пайда болуп жатат. Же болбосо биосферада революция жүрүп жатат дегенден кабар берет. Ооба, адам баласы дайым эле жаратылышка же биосферага зыяндуу таасир эте бербейт. Өткөн сабакта айтып кеткен элек, биз адам баласы, мисалы, ар түрдүү түрлөрдү сактап калуунун үстүндө көптөгөн иш-чараларды жүргүзөбүз. Айталы, алардын бири өзгөчө коргоого жана коргоого алынган жайлар. Анда иш-чаралар Кыргызстанда да жүргүзүлөт. Анда биз Кыргызстандагы коруктарга жана парктарга кайрылып көрөлү.
Кыргызстандагы өзгөчө коргоого алынган корголуучу жайларга коруктарды мисал келтирсек болот. Айталы, мындай коруктардан бизде Сары Челек биосфералык коругу бар, ошондой эле Каратал жапырык коругу, мындан сырткары Сарычат Ээр таш коругу, ошондой эле Беш Арал коругу жана Ысык көл коругу, ошондой эле Нарын коругу бар. Мындан сырткары бизде бир Аларча жаратылыш паркы, ошондой эле 40 чукул убактылуу корголуучу жайлар бар. Ушулардын ичинен биз Беш Арал коругуна кайрылып көрөлү. Деги эле коруктарда кандай түр организмдер болот? Чаткал өрөөнүнүн табиятын коргоо үчүн 1979 жылы уюштурулган коруктун аймагына талас мал түрдүү чөптүү шалба мүнөздүү болуп эсептелинет. Токойлор болжол менен 30.000 гектар аянтты ээлейт. Өсүмдүктөрүнө кайрыла турган болсок, 300дөн ашык өсүмдүктүн түрлөрү бар. Алардын ичинен 30у чанда кездешүүчү өсүмдүктөр болуп эсептелинет. Кандай өсүмдүктөр бул корукта өсөт? Мисалы, дарак өсүмдүктөрүнө кайрыла турган болсок, арча, карагай, бадалдардан мисалы шилбилерди же болбосо мистелерди келтирсек болот. Ошондой эле Чаткал дарыясынын жана анын куймаларынын жайылмаларында терек, тал, кайың, бөрү карагат, ит мурун, табылгы, долоно, шилби, ыргай, ошондой эле чычырканакта кездешет. Мындан сырткары өрөөндүн төмөн жагында жаңгак, алма, алча токойлору дагы бар. Ошондой эле бул корук жаныбарлар дүйнөсүнө дагы бай десек болот. Мисалы, мензбер, сууру, ошондой эле жырткыч канаттуулар, күрөң айыны дагы ушул коруктан кездештирүүгө болот. Мындан сырткары ар түрдүү сасык, үп-үп, тоңкулдак жана башка канаттууларды кездештире алабыз. Курт мускаларында көптөгөн түрлөрү бар. Негизинен бул корук 7 токойлук участкага бөлүнгөн. Эми кеп кезеген суроого берели, анда жакшылап суроого назар салып көрөлү. Жаратылышта токойлордун кандай мааниси бар деп ойлойсуңар? Биринчи суроо: жер алдындагы сууну токтотот токойлор. Экинчиси: токойлор шамалдын күчүн азайтат деген жооп болду. Үчүнчүсү: токойлор кардын эришин азайтат. Төртүнчүсү: токойлор топурак эрозиясын токтотот деген жооптор болду. Менимче силер туура жоопту таптыңар болуш керек. Анда кийинки суроого назар салалы. Эми ушулардын кайсынысы ашыкчы экендигин таап көрөлү. А дегенде силер жаратылышта токойдун кандай мааниси бар экендигин таап алгыла дагы, алардын ичинен кайсынысы ашыкчы экендигин тапсаңар болот. Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Туура жообубуз көрсө биринчи экен. Башкача айтканда, жер алдындагы сууну токтотмок түгүл, шамалдын күчү азайган сайын кардын эриши да азаят, анын натыйжасында жер алдындагы суу дагы акырындап анан калыбына келет экен. Демек, бул өз кезегинде селдин болушун жүргүзбөйт, же болбосо сел болбойт жана топурак эрозиясын токтотот экен. Ошондуктан жаратылышта токойлор өтө маанилүү болуп эсептелинет. Жыйынтык чыгара турган болсок, адам баласы демек бардык сфераларга, литосферага дагы, атмосферага дагы, гидросферага дагы, аларда жашаган тирүү организмдерге дагы таасир этет экен. Демек, бүтүндөй биосферага таасир этет десек болот. Ал эми биосферадагы өзгөрүүлөр өз кезегинде албетте адам баласынын өзүнө таасир этет. Ошондуктан биз өз жашообузда ар бир кадамыбызды ойлонуп жана ал биосферага олуттуу зыян келтирбегидей кылып мамиле кылышыбыз керек экен. Мынакей ошентип сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер адамдын биосферага тийгизген таасири, адамдын биосферага тийгизген зыяндуу таасири жана жаратылышты коргоо, коруктар тууралуу кеп кылдык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.